Бишкек шаарында профилактикалык эмделер менен камтууну жогорулатуу максатында мобилдүү клиникалар уюштурулду. Вакцина менен алдын ала турган жугуштуу ооруларды азайтуу жана кепилденген сапаттагы вакциналардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында 2023 жылдын 11 апрелинен тартып Бишкек шаарындагы жаңы коңуштарда жашаган жана медициналык уюмдарда каттоодо турбаган ички мигранттарды эмдөө үчүн көчмө мобилдик клиникалар уюштурулду. Бүгүн республикалык иммунопрофилактика борборунун жардамы менен ушундай машина берилди бизге. Бунун ичинде бүт шарты бар экен вакцина жасаганга. Вакцинанын баардык түрлөрүн жасап атабыз. Анан ошону менен чогуу биздин өзүбүздүн поликлиникада иштеген дарыгерлерди дагы ала келдик. Бизде бу жерде азыр невропатолог бар, лор бар, УЗИ бар, окулист, хирург. Анан ушул бөлүгү Акбосогон ушул бөлүгү негизи поликлиникадан алысыраак жайгашкан үчүн бизге жетиш кыйыныраак, транспорттагы жүрбөйт. Ошон үчүн анан именно ошол жерге жайгаштырып, бүгүн медосмотр өткөзүп атабыз. Вакциналарды жасап атабыз. Бардык врачтардын көзөмөлүнөн өтүп атышат элдер. Анан кийин семейный мурдагы терапевт деп койдук элек, азыр семейный врач жана башыбыз ооруйт деп давление менен көп келип атышат. Невропатологко көп келип атат. Окулистке дагы көп келишет. Но көбүнчө азыр ошо УЗИге көбүрөөк эме болуп атат, акцент. Анан жана мурдагыдан бери колдонуп келаткан АДС вакциналарын алып атат. Айткандар бардыгы эле түшүнүп эле ооба алып жүргөнбүз, 10 жылда бир сайыла турган вакцина деп алып атышат аны. Гепатит Б-га дагы жакшы алып атышат азыр. Өздөрү сурап келип атат. Келип предлагать эткендер бардыгы эле эч ким отказ кылбай, алар дагы жакшы сайылып атат. Өзүм айтып турам макулбу? Так, правая почка. Опять глубокий вдох, терең. Так, давай я теперь почки сниму. Бүгүн ошол жакшы ушу бекер көчмө көзөмөл өткөрүлүп, бул жака медициналык мына окулист, хирург, невропатолог жана башка специалисттердин баары кабыл алып атышат. Балдардын баарын алып келип атышат. Бул калк үчүн, биздин ушу элдер үчүн, кичинекей балдарга да мына гепатитке карата дагы мына вакцина болуп атат. Бул калктын талабына канааттандырарлык болуп, элдин баары ыраазы болуп жатышат. Көчмө мобилдик клиника номер 10 үй бүлөлүк медициналык борбордун аймагында ишин баштап, Дордой, Акжар, Келечек коңуштарынын тургундарын кабыл алууда. Андан ары мобилдик клиниканын шаардын башка калктуу коңуштарында уюштуруу пландалууда.